Menin suroom mындайча. Siz bir neçe jolu ıyık kitepten üzündü keltirgensiz. Emi Yuhanna İncilinin 10. bölüm 30. ayatında atam men bir biz degen süйлömgө kantip түшүнүк бере аласыз. Men munu түшүнө албай жатам. Demek bir tuğanımız Yuhanna İncilinin 10. bölüm 30. ayatında atam men bir biz degen жерине көңүл буруубузду каалап жатат. Бирок İncilde мындай süйлөm жок. Тескерисинче men жана atam bir biz деп айтылат. Кыскасы men жана atam bir biz деген süйлөмдү түшүнүү үчүн биринчи контекстти тартипке келтирип алышыбыз керек. Контекстти тартипке келтирүү үчүн андан мурда келген аяттарга кайрылуубуз зарыл. Yuhanna İncilinin 10. bölüm 23. ayatında İsa ibadatkананын Сулайман кире бериши деген жеринде айланып жүрөт эле. 24. ayatta болсо жөөттөр анын айланасын ороп алышты. Качанкыга чейин бизди ойлондурасыз? Эгер Масих болсоңуз, бизге ачыгын айтыңыз деп айтышты. 25. ayatında суроолорго жооп берди. Мен силерге айттым, бирок силер ишенбей жатасыңар. Асмандагы атам атынан кылып жаткан иштерим ким экенимди көрсөтүп турат. 26. ayatта силер болсо ишенбей жатасыңар. Эмнеге дегенде силер менин койлорумдан эмессиңер. 27. ayatта менин койлорум үнүмө кулак салат. Мен аларды тааныйм. Алар болсо мага ээрчип жүрүшөт. 28. ayatта мен аларга түбөлүк жашоо беремин. Алар эч качан өлүшпөйт. Эч ким аларды менин колумдан тартып ала албайт. 29. ayatта аларды мага берген атам баарынан улуу. Атамдын колунан аларды тартып алууга эч кимдин күчү жетпейт. 30. ayatта болсо мен жана атам bir biz деп айтылып жатат. Демек контекстти көрүп чыкканыбыздан соң биз бир максат жолундабыз деген маани келип чыгып жатат. Караңыз, 28. ayatта эч ким аларды менин колумдан тартып ала албайт. 29. ayatта болсо аларды мага берген атам баарынан улуу. Атамдын колунан аларды тартып алууга эч кимдин күчү жетпейт. 30. ayatта болсо мен жана атам bir biz. Башкача айтканда биздин максатыбыз бир деп айтылып жатат. Мисал үчүн менин атам дарыгер, мен да дарыгермин. Мен жана атам bir biz десем, биз бир тулку бойлуу эмес, балким биз бир кесип ээсибиз деген маани көздөлгөн болот. Бирок христиандар жок, бир тулку бою көздөлгөн. Мен жана атам bir biz. Бул Иса Масих Кудай дегендик деп туруп алышкан. Эгер сиз Yuhanna İncilinin 17. bölüm 21. ayatын окуп көрсөңүз, ал жерде ушинтип айтылган. Ey ata, sen mende, жана мен сенде болгонумдай, алар дагы бизде болушсун. Бул жерде Иса Масих 12 хавариндерине кайрылып жатат. Ата Иса Масихте, Иса Масих 12 хавариндеринде биригип жалпы 14 кудай болду. Мындай абалда ыйык үчтүк кайерде калды? Бул акылга сыйбайт го. Иса Масих бул жерде дагы максатыбыз бир деген маанини көздөгөн эле. Yuhanna İncilinin 17. bölüm 23. ayatында мен алардамын, сен болсо мендесин, ошондой экен алар идеал бирдикте болушсун. Бул жерде дагы 14 кудайлыкка белгиби? Жок, эч качан. Тескерисинче, башкача айтканда алардын максаттары бир. Кудай Таала Иса Масихти элчи катары жиберди. İsa aleyhissalamга болсо хавариндери миссияны жаюуда жардам беришти. Алардын баары бир максат жолунда аракет кылып жатышкан эле. Максат бир дегендик, тулку бою бир дегендик эмес. Сурооңузга жооп бердим деген үмүттөмүн. Ооба мырза. Жалгыз бир Кудай бар экенине ишенесизби? Ооба. Иса Масих Кудай экенине ишенесизби? Жок. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Кудайдын элчиси экенине ишенесизби? Ооба. Машаллах, эгер сиз жалгыз Аллахка ыйман келтирген болсоңуз, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem anın elçisi ekenine iman keltirgen bolsoңуз, demek siz musulman boldunuz. Emi bir gana uşunun Arapçasını aytış kaldı. Oba mırza. Ötö jakşı, anday bolsa artıman kaytalаңыз. Eşhedü Allah ilaha illallah ve eşhedü anna Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Kübölük veremin Allah'tan başka kuday jok. Jana dagı kübölük veremin Muhammed Allah'tın elçisi jana pendesi. Takbir. Allah subhanahu wa taala sizdi beyиш менен сыйласын. Ал зат бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы эң жакшысын берсин. Ошондой эле сизге Кур'ан-ы Каримдин котормосун белек кылмакчымын. Сахнага чыгууңуз мүмкүн.